Салам достор, кайрадан сиздер менен Аладдин Исламиддинов. Биздин 13-чү сабагыбыз. Достор, мындан кийин биздин видеолорубуз бир шарт менен чыгат. Эгерде сиздер ушул видеого 50 лайк бассаңыздар, андан кийинки сабагыбыз чыгат. Эгерде сиздер бир күндүн ичинде 50 лайк бассаңыздар, анда демек эртеси жаңы сабак чыгат. Ал эми канчага созулуп кетсе, ошончо кеч чыгат. Анда эмсе биздин 13-чү сабагыбыз 1-чи китептин 101-чи бетинен болот. Бунда биз этиштин өткөн чагын өтөбүз. Этиштин өткөн чагы көбүнчө инфинитив этишинин уңгу этиштен жасалат. Мисалы үчүн защитить деген сөз ала турган болсок, защитить коргоо. Ошол этегиндеги т менен мягкий знакты өчүрүп, защитить дегенди өчүрүп, т менен мягкий знакты өчүрүп, ордуна л тамгасын жасабыз. Защитил болду, демек. Защитил. Защитил мужской роддо болот. Ал эми женский роддо болсо ла мүчөсүн коебуз. Защитила. Средний роддо ло мүчөсүн коебуз. Защитило. А көптүгүндө болсо защитили. Они защитили. Мисал үчүн, я, ты, он защитил. Мен коргодум, сен коргодуң, ал коргоду. Я, ты, она защитила. Оно защитило. Мы, вы, они защитили. Биз коргодук, силер коргодуңар, алар коргошту. Мисалы үчүн, мужской роддо эгерде бирөөнү айта турган болсок, Андрей защитил свою честь. Андрей өз намысын коргоду. Мисалы үчүн, женский роддо Анна защитила свою честь. Анна өзүнүн намысын коргоду. Мальчики защитили свою честь. Балдар өздөрүнүн намысын, ар намысын коргошту. Мальчики защитили. Ли деп айтканыбыздын себеби көптүк. Андан кийин посмотреть деген этишти алсак, ошол эле. Дагы деле бунда дагы жасаганда посмотреть дегендеги т менен мягкий знакты өчүрүп, ордуна л тамгасын жасабыз. Посмотрел, л тамгасын жасак, өткөн чакка өтөт. Өткөн чак, артыбызда калган чакты өткөн чак дейбиз да. Посмотрел, он посмотрел, она посмотрело, они посмотрели. Көптүгүндө кайрадан. Я посмотрел, ты посмотрел, он посмотрел дейбиз. Мен карадым, сен карадың, ал карады. Мен карадым, сен карадың, ал карады. Мен дегенде мужской род, мужской род. Ты дегенде дагы мужской род, жекелик. Мен, сен десе дагы эркек, жеке, жекелик. Он десек дагы посмотрел. Бардыгына бир эле сөз коюлат. Эмне үчүн? Анткени бардыгы мужской род, жана ошондой эле бардыгы жекелик. Ошон үчүн он посмотрел, я посмотрел, ты посмотрел. Андан кийин женский роддо я посмотрела, ты посмотрела, ты посмотрела, она посмотрела. Женский роддо. Оно посмотрело, мы посмотрели, вы посмотрели, они посмотрели. Биз карадык, силер карадыңар, алар карашты. Көптүгүндө ли деген мүчөнү коебуз демек. Мисалы үчүн, Андрей посмотрел на меня. Андрей мага карады. Оксана посмотрела на вас. Оксана сизге карады, посмотрела. Оксана болгондугу үчүн, женский род болгондугу үчүн биз посмотрела деген ла мүчөсүн койдук. Так, мы посмотрели на вас. Биз сиздерге карадык. Мы посмотрели на вас. Биз сиздерге карадык. Они посмотрели на нас. Алар бизге карашты.
Они посмотрели на нас. Алар бизге карашты деп көптүгүн айтабыз. Андан кийин мисалы үчүн прочитать десе, прочитать дегенде дагы этегине кайсыл мүчөнү коебуз дедик? Этегиндеги т менен мягкий знакты өчүрүп, т менен мягкий знакты өчүрөбүз дагы л тамгасын жасабыз. Я прочитал. Мужской роддо, женский роддо ла, көптүгүндө ли, средний роддо ло. Я, ты, он прочитал. Мен окудум, сен окудуң, ал окуду. Я, ты, она прочитала. Мен окудум, сен окудуң, ал окуду. Оно прочитало, ал окуду. Мы прочитали, вы прочитали, они прочитали. Биз окудук, силер окудуңар, алар окушту. Андан кийин, мисалы үчүн, отец прочитал книгу. Атам китепти окуп чыкты. Мама прочитала книгу. Апам китепти окуп чыкты. Мы прочитали все книги. Биз бардык китептерди окуп чыктык. Мы прочитали все книги. Көптүк болгондугу үчүн прочитали деген мүчөнү койдук. Үчүн показать. Кайра деле муну өткөн чагын жасоо үчүн показать деген сөздү т менен мягкий знакты өчүрүп, ордуна л тамгасын жасабыз. Я показал, ты показал, он показал. Я показала, ты показала, она показала. Оно показало, мы показали, вы показали, они показали деп көптүк санына жасалайбыз. Мисалы үчүн, я показал себя врачу. Мен өзүмдү врачка көрсөттүм. Жена показала себя врачу. Аялым өзүн врачка көрсөттү. Жена показала. Ла коебуз, анткени ал женский. Жена показала себя врачу. Аялым өзүн врачка көрсөттү. Мы показали себя врачу. Биз деген көптүк болуп жаткандыктан биз эмне дедик? Показали, ли деген мүчөнү коебуз. Мы показали себя врачу. Биз өзүбүздү врачка көрсөттүк деп айтабыз. Андан кийин мисалы үчүн понять. Я понял, ты понял, он понял. Я поняла, ты поняла, она поняла. Оно поняло, мы поняли, вы поняли, они поняли. Я понял вас. Мужской роддо. Мен сизди түшүндүм. Оксана поняла вас. Оксана сизди түшүндү. Мы, вы, они поняли. Они поняли нас. Алар бизди түшүнүштү. Они поняли. Яли нас. Демек, поняли нас, алар бизди түшүнүштү деп көптүк болгондугу үчүн ли деген мүчөнү койдук. Мисал үчүн андан кийин построить деп турганбыз. Я построил. Демек, построить деген этишти алабыз. Биринчи построить десек, этегиндеги т менен мягкий знакты алып, т менен мягкий знакты алабыз дагы л тамгасын жазабыз. Я построил. Мен курдум. Ты построил. Сен курдуң, он построил, ал курду. Я построила, ты построила, она построила. Оно построило, мы построили, вы построили, они построили. Биз курдук, силер курдуңар, алар курушту деп көптүк сан менен жасалат. Мисал үчүн, я построил дом. Мен үй курдум. Отец построил дом, брат построил дом. Бардыгына айкет берет. Анткени алар эркек жана жекелик сан болгондуктан л тамгасын. Я построил, ты построил, он построил. Наша начальница биздин, наша начальница построила. Биздин башчыбыз курду магазин. Биздин башчыбыз магазин курду дейли мисал үчүн. Наши начальники, биздин начальниктерибиз построили магазин. Биздин начальниктерибиз магазин курушту. Көптүк санда построили деп мына ушинтип жасалып кете берет. Андан кийин мисал үчүн изучить, изучить деген окуп үйрөнүү. Я изучил русский язык. Изучить дегенди жанагындай эле кайра т менен мягкий знакты өчүрүп, ордуна л тамгасын жазабыз. Изучил болот да, ошондо өткөн чак окуду, үйрөндү. Я изучил, ты изучил, он изучил. Я изучила, ты изучила, она изучила. Оно изучило, мы изучили, вы изучили, они изучили. Мы, вы, они изучили.
Үчөөсүнөн бирде кетет, анткени көптүк. Мы изучили русский язык. Биз орус тилин үйрөндүк. Например, башка эми биз дебестен башка көптүк санды ала турган болсок деле, мисалы студент дегенди алалы. Студенты изучили русский язык. Студенттер орус тилин үйрөнүштү. Начальница изучила русский язык. Менин башчым орус тилин, англис тилин үйрөндү, же орус тилин үйрөндү. Мына ушинтип женский роддо ла, мужской роддо л, средний роддо ло, көптүгүндө ли деген мүчөлөр коюлуп жасалып кете берет.